Аллах Таала Ыйык Кур'анда айтат: "Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысымы менен. Эң жогорку бийик зат болгон Роббиңдин ысымын аруулагын. Ал жаратып, жарашыктуу кылып койгон зат. Ал белгилеп, ал нерсени ошол жолго багыттап койгон зат. Ал чөп жайыттарды өстүрүп, чыгарып, анан кийин аны карамтыл майкамдалган чөп кылып койгон зат. Биз сени окутабыз. Ошентип сен Аллахтын өзү каалаган аяттардан башка эч кандай аятты унутпайсың. Ал зат ашкере сөз жана иштерди да, жашыруу нерселерди да билип турат. Биз сага оңой, жеңил кылабыз. Эми эгер үгүт насаат пайда берсе, үгүт насаат кылгын. Аллахтан корко турган киши үгүт насаат алат. Чоң отко, тозокко кире турган бактысыз киши болсо, ал насааттан четтетилет. Андан кийин ал жайда өлө да албайт же жашай да албайт. Таза болгон жана Роббисинин ысымын эстеп намаз окуган ар бир киши ийгилик тапты. Жок, силер дүйнө тирүүлүгүн акыреттен бийик коесуңар. Акырет жакшыраак жана түбөлүктүүрөөк. Бул сүрөдө эстетилген үгүт насааттар мурунку пайгамбарларга түшүрүлгөн барактарда, Ибрахим жана Муса барактарында да бар.